Саламатсыздарбы сабактын катышуучулары. Менин атым Бактыгүл Аскерелиева, кесибим агроном. Догал компаниясынын Кыргызстанда жана СНГ өлкөлөрүндө жетекчиси болом. Ошондой эле Агроюнион ассоциациясынын жетекчиси. Бүгүн биз сиздер менен агробизнести өнүктүрүү, аны жүргүзүү боюнча темада сүйлөшмөкчүбүз. Анда эмесе аны кантип тандайбыз, кандай иш чараларды жүргүзөбүз деги эле эң башынан баштап аягына чейин иш чараларды пландаганда жазуу түрүндө эсептегенде үйрөнгөнгө аракет кылабыз сиздер менен. Негизи агро тармагында өзүңүздөр билесиздер, бизде бир канча тармак бар. Бул мал чарбаачылыгы, эт өндүрүү, бал өндүрүү. Бирок биздин бүгүнкү темабыз өсүмдүктөрдү өстүрүү, культураны тандоодо болот. Биз культураны тандоодо эң башкысында кайсы культураны өстүрөбүз, Кыргызстандын климаттык шарттарында өсөбү, кандай топуракты тандайт, кандай сууну талап кылат, ошолорду пландашыбыз керек. Биз культураны тандайбыз, андан кийин пландаштырабыз, андан кийин менеджментин эсептеп чыгабыз, маркетинг жолдорун түзөбүз, андан кийин кандай базарларда, рыноктарда талап болот, ошол учурларындагы анализ жасайбыз. Культураны тандоодо биз жогорку талапта кайсы базарларда, мисалга алып келсек, алма өсүмдүктөрүн өстүрсөк, биз аны экспорттоого кайсыл жака чыгарабыз? Кыргызстан өзүн өзү ал өсүмдүктөр менен камсыз кылабы же кыла албайбы? Эгер малина, клубника транспортабилдүүлүгү аз өсүмдүктөр болсо, биз аларды кантип балким тоңдуруп анан экспортко чыгарабыз, же болбосо ошол таза түрүндө чыгарабызбы? Таза түрүндө ошол свежий малда чыгара турган болсок, анда биз дагы көп каражаттар талап кылат. Себеп дегенде холодильниктерде алар чыгарылышы керек. Ошондуктан Кыргызстандагы кайсы өсүмдүктөргө басым жасалып жатат, кайсыл климаттык шарттарга өсүмдүктөр жакшы өсүп жатат, ошону сөзсүз түрдө биз анализдеп алышыбыз шарт. Андан кийин биз карайбыз, мисалы сиз тандап алган өсүмдүк кайсы проблеманы чечет? Мисалы Кыргызстандын шартында кандай проблема бар? Эгер ошол эле малинаны же клубниканы ала турган болсок, аны биз сыртка алып чыкканга көп каражат талап кылынат дедик. Ошол себептен аны шоковая заморозка деп коебуз, же башка түрлөрү менен аны кургатып, сактап, андан кийин 2 ай болобу, 3 ай болобу, андан кийин биз сатыкка чыгарсак болот. Ошондой эле учурда, мисалы картошканы тандап алсаңыз, анын сактоо мөөнөтү узак, кургатпастан дагы өзүнүн ошол чогултулган түшүмдү эле биз экспортко чыгарсак болот. Же болбосо андан кийин кайра иштетүү менен биргеликте пюре түрүндө же болбосо чипсы түрүндө ошондой сыяктуу жолдорду да тандасак болот. Бунун баарын деген сөзсүз түрдө эсептелиниши зарыл. Андан кийин биз өсүмдүктөрдү анализин жүргүзөбүз. Анализин жүргүзгөндө азыркы абалы кандай? 5 жылдан кийин бунун абалы кандай болот? Келечектеги абалы кандай болот? Деги эле мисалы массалык түрдө биздин фермерлердин баары отыргузуп баштаса, анда 5 жылдан кийин балким Кыргызстанда конкуренция аябай күчтүү болот, же болбосо бул топуракты истощать эткен, мындай зыян келтирген өсүмдүк болсо, анда анын зыяндуулугу көбөйүп кетет дагы. 5 жылдан кийин балким калктагы биздин колдонуучулар, керектөөчүлөр дагы бул өсүмдүктөрдөн отказ кылышы мүмкүн. Ошол себептен азыркы күндө эмес, эң минимум менен алганда 5 жылдан кийинки анализин тандап алганга аракет жасайбыз. Андан кийин бул өсүмдүк бизге импорттолуп башка жактан келеби, же болбосо экспорттолобу, Кыргызстанда ал өзүн өзү камсыздайбы, ошол жактарды дагы сөзсүз түрдө сүйлөшөбүз. Андан кийин ал өсүмдүктү өстүрүүдө оптимизациялоо жолдору барбы? Оптимизация дегенде кишинин өзүнүн көчүн колдонбостон агротехниканы колдонуп же азыркы технологияларды колдонуп ал жумуштун жеңилдеткенге жолдору барбы? Өнүккөн өлкөлөрдө кандай технологияларды колдонушат, кандай түр менен оптимизация жасашат, ошолордун баарын анализ
жасайбыз. Андан кийин эң маанилүү нерсе бул бардык агро тармагында эмес, башка тармакта дагы маанилүү болчу нерсе бул деген компаниянын же ошол негиздөөчүнүн анын миссиясы, анын баалуулуктары, андан кийин алдыга болгон көз карашы, мындайча айтканда видение. Ишкананын, компаниянын стратегиясы ишканадагы бардык адамдар үчүн түшүнүктүү жана алар тараптан колдоого ээ жана алардын кызыкчылыктары, жеке максаттары дагы компаниянын стратегиясына шайкеш келүүсү абдан маанилүү. Ушундай стратегияга жетүү үчүн компаниянын миссиясы, баалуулуктары, келечектеги көрүнүшү жана стратегиясы чогуу иштеш керек. Баалуулуктар бул ишкананы негиздеген инсандын жана ошол ишканада эмгектенген бардык жумушчу кызматкерлердин келечектеги көрүнүшкө бара жаткандагы кантип баратабыз, туура жолду тандадыкпы, жакшы деген эмне, жаман деген эмне деген суроолорго жооп берген ишенимдери, принциптери жана баалуулуктары. Кайда бара жатабыз? Биз кандай ишкана же компания болгубуз келет? Компания 10-15 жылдан кийин өзүн кандай компания катары көргүсү келет? Кандай элестетет деген суроолорго келечектеги көрүнүш жооп берет. Биз кимбиз? Биздин ишкана эмне үчүн иштеши керек? Ким үчүн иштейбиз деген суроолорго миссия жооп берет. Ошондой эле миссия ишкананын пайда болуу себебин жана анын кардарларга, жумушчу кызматкерлерге, инвесторлорго, компаниянын ээсине кызмат кылуудагы максатын көрсөтөт. Ал эми стратегия келечектеги көрүнүштөн түздөн түз келип чыгышы керек. Себеби стратегия келечектеги көрүнүшкө жетүү жана компаниянын миссиясын аткаруу үчүн арналган 3 же 5 жылдык иш аракеттерден турат. Компаниянын келечектеги көрүнүшүнө кантип жетебиз, миссияны кантип аткарабыз деген суроолорго стратегия жооп берет. Андан кийинки эң маанилүү болгон пункттардын бири бул ресурстардын инвентаризациялоо. Мындайча айтканда, эгер сиз бир тармакты, бир культураны тандап алгандан кийин өзүңүздүн ресурстарыңызды инвентаризация жасайсыз. Мисалга айтсак, эгер алма өстүрөм дедиңиз, башында сиздин келечектеги планыңызда, миссияда, видениеде 10 жылдан кийин мен 100 гектар алма бак өстүрөм деп койдуңуз, бирок сиздин азыркы учурда 2 гектар алма багыңыз бар. Ошол 2 гектар алма бакты пландап, инвентаризация жүргүзүп, ошону бар экенин өзүңүзгө бир галочка коесуз. Андан кийин балким сизде трактор бар, же кандайдыр бир техника бар, же болбосо ошол жерде скважиналар бар, же болбосо сиз тамчылатып сугаруу системаларын саткан компаниянын өкүлү болосуз. Балким ошол сизге дагы бир мындай жеңилдиктерди берет деп айтсак болот. Же болбосо сиз балким мамлекеттик кандайдыр бир жардам болгон булагына киресиз. Балким сиздин ошол дыйкан чарбаңыз кандайдыр бир жеңилдиктерге ээ болгон атайын бир региондо жайгашат. Мисалы үчүн азыр бизде Баткенге атайын статус берилди, ал жактан деген кандайдыр бир салыктардан мындайча айтканда бошотулду да. Ошондуктан азыркы өзүңүздүн колуңузда болгон жеңилдиктерди карап инвентаризация жүргүзүшүңүз керек. Аларга эмнелер кирет? Жер кирет, жумуш күчү кирет, балким сиз бир тармакта специалистсиз, экспертсиз. Андан кийин сиздин колуңузда болгон техника, каржы капиталы балким сизде бар, активдер бар, милдеттенмелер, насыялар, анан башка балким илимий жактан сиз ошол тармакта күчтүүсүз. Ошон үчүн ресурстарды инвентаризация жасайбыз. Андан кийин юридикалык жоопкерчилик маселелери. Бул жактан сиз пландаган нерсе юридикалык жактан кандай бекитилген? Балким дыйкан чарбагысызбы, же жеке ишкерсизби, же башында деген азыркы учурда мен жөн эле өзүмдүн 2 гектар жерим бар, ошол жакта эле бул культураны өстүрүп көрөйүн. Эгер жакшы өсүп берсе, анда мен буну улантып кетем. Бирок бул дагы мындайча айтканда жаңылыштуу көрүнүш, анткени көз караш, анткени бул 2 жылдык жерге
2 гектарлык жерге сиз 2 жылдык мисалы үчүн мөөнөт бересиз, культураны өстүрүп көрөйүн деп айтасыз, бирок башка жактан карасак, ошол 2 жылдык экономикалык жактан карасак, биз аны мындайча айтканда, экономикалык терминден айтканда, бул жоготуу да, потеряга алып келет. Убакыт жактан да, каражат жактан дагы сиздин ресурстарыңыздын да жоготуусу деп эсептесек болот. Себеп дегенде, ушул эгер мен айтып берип аткан пландарга таянып процедуранын баарын пландасаңыз, анда сиз көз карашты өзгөртүп, баардык жактан, финансылык жактан дагы, агрономия жактан дагы пландалгандан кийин, андан кийин ошол кайсы культураны өстүрүшүңүз керек, сиз толугу менен чечим кабыл аласыз деп ойлойм. Андан кийин биз туура максат коюу боюнча смарт анализди жүргүзөбүз. Мындайча айтканда, ошол сиздин максатыңыз канчалык деңгээлде туура тандап алдыңыз. Эгер бул суроолорго сиз жооп бере алсаңыз, анда максатыңыз так экенин билдиресиз. Же болбосо коюлган максатты смарт анализ жүргүзүп, жетишпеген жактарын сиз кайрадан аны иштеп чыксаңыз болот. Смарт англис тилинен акылдуу деп которулат. Биздин смарт максаттарыбыз так, конкреттүү, өлчөнүүчү, жете ала турган, релеванттуу, өзүбүздүн бизнеске тиешелүү жана убакыт менен чектелген болуш керек. Смарт максатты коюуда төмөнкү суроолорго жооп беришибиз керек. Өзүмдүн максатымбы? Бизнесимдин максаты эмнеде? Эмнеге жетишким келет? Мени менен кимдер бар? Максатка жетүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Бул максатка жетип кайсы жерде болом? Максатыма жеткенимди кантип түшүнөм? Максатыма жетериме ишенип турамбы? Жетериме көзүм жетеби? Бул максат мага эмне үчүн керек? Эмнеси менен маанилүү жана баалуу? Максатыма жетүүгө канча убакыт керек? Качан жетишим керек? Ишкердикте максатыңызды аныктоодо ишканаңыздын мүчөлөрү менен чогуу жогорудагы суроолорго жооп берсеңиздер, бизнесиңизди өнүктүрө турган так туура максатты кое аласыздар. Андан кийин өндүрүш планы. Өндүрүш планын биз жантан бери мен алма бактарды мисалга келтирип атам. Ошол себептен азыр дагы алма бактар боюнча айтайын. Эгер сиз алма өсүмдүкүн өстүрсөңүз, анда сиз өндүрүш планын жасайсыз. Мындайча айтканда, алдагы сиздин тандап алган бактын өзгөчөлүгүнө жараша, мисалга алсак, карликтик бактар болсо, ал 2-3 жылы түшүм берип баштайт. Бул деген, бирок бул техникалык түшүмдүүлүк болуп эсептелинбейт. 4-жылдан баштап буну деген экономикалык жактан туруктуу түшүм алып атам деп эсептесеңиз болот. Эгер полукарлик бактарды тандап алсаңыз, анда 4-5 жылдары техникалык түшүмгө кирет. Ошол себептен муну дагы пландаштырабыз. Эгер 1 жылдык өсүмдүктөр болсо, анда сиз жылдын башында отургузуп, аягында жыйналып алган түшүмдүн өндүрүштүк план ишке киргизесиз. Эгерде жана малина өсүмдүгү болсо, анда сиз ошол жылы биринчи жылы көчөттү отургузгандан кийин экинчи жылы алынган түшүмдөрдү эсептеп аласыз дагы, анан аны кургатасызбы же болбосо муздатып, же жанагындай шоковой заморозка кылып андан кийин экспортко чыгарасызбы. Ошондуктан өндүрүш планын сөзсүз түрдө алдын ала маркетинг анализ жасап, анан пландап алышыңыз керек. Андан кийин маркетинг планы. Маркетинг план түзүүнүн 4 негизи бар. Биринчи негиз продукт. Бул сиздин товарыңыз, продукцияңыз же кызматыңыз жана анын артыкчылыктары, сапаты, дизайны, упаковкасы. Экинчи негиз продукттун баасы. Кирешеге чыгуу максатында оптималдуу бааны аныктоо керек. Ал үчүн сатуу стратегиясын иштеп чыгып, оптималдуу сатуу баасын жана кошумча наркты аныктап, арзандатуулар, оптималдуу төлөө шарттарын сунуштоо керек. Үчүнчү негиз жылдыруу. Продукт тууралуу маалымдоо. Сиздин продукцияңыздын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Кардарга кандай баалуулук сунуштайсыз? Ошондой эле реклама, промо каналдар, кардарлар менен байланыш, арзандатуу стратегиясы жана башка сатууларды көбөйтүүчү ыкмаларды колдонуу. 4-чү негиз сатуу орду. Сатуу точкаларыңыз кайсы жерде, кандай сатуу каналдарыңыз бар, сатуучулар кимдер, кардарларга кантип жеткиресиздер, базар сиздин продукцияңыз менен канчалык деңгээлде камтылган. Ушул суроолорго жооптор маркетинг план түзүүдөгү жана кирешеңизге таасир берүүчү негизги факторлор болуп саналат.
Андан кийин финансылык план. Финансылык планды мен 3кө бөлүп койдум. Бул финансылык абал, сиздин азыркы учурдагы абалыңыз, канчалык деңгээлде сизде каржы булактары бар, же болбосо балким өзүңүздө акча бар, же болбосо финансылык жактан бир инвесторду тартасыз. Андан кийин финансылык натыйжалуулук. Бул сиз мындайча айтканда сиздин тарыхчаңыз, кичинекей тарыхчаңыз, мындайча айтканда история деп коет, видение да. Ал жактан деген канчалык деңгээлде сиз өзүңүздүн ресурстарыңызды пайдаланып, андан кийин коротууларды, каржыларды кантип төлөп жатасыз. Андан кийин кийинкиге пландарды кантип бюджетиңизди даярдап койдуңуз. Андан кийин финансылык божомолдор. Мисалы, минимум 5 жылга пландаңыздар деп айттым. Ошо 5 жылдын ичинде канчалык деңгээлде сиз каржыларга учурайсыз, канчалык деңгээлде расходтор болот. Ошонун баарын пландап, эсептеп чыгабыз. Бул эсептердин баары божомол болушу мүмкүн, бирок сизге бул толугу менен өзүңүздүн келечектеги планыңызды көрө алганга жардам берет. Андан кийин бул биз финансылык маркетинг жагынан пландоону бүттүк. Эми агрономия жагынан пландоо. Эң башында биз жер тилкесин тандап алабыз. Жер тилкесин тандоодо жердин өзгөчөлүктөрү, ал жайгашкан жери, кайсыл жерде жайгашкан, топурактын составы кандай, мисалы үчүн эңкейиш жердеби, же суу жетишпеген жердеби, же таштак жердеби, же балким ал центрден узак болушу мүмкүн, свет, электроэнергия жетпеши мүмкүн, климаттык шарттары, жыл бою мисалы кандай температура болот, кышында эң суук температура, жайында эң ысык температура, сиздин тандап алган культураңыз ошол жерге ыңгайлуу болобу, күйүп кетпейби, же болбосо тоңуп калбайбы. Андан кийин кеч жаздагы үшүктөр, кеч күздөгү үшүктөр, эгер алманы тандап алып туруп анан үшүккө душар болгон жерди тандап койсоңуз, анда ал үшүк кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн Нарын областынын кээ бир региондорунда алма отургузган дагы болбойт да. Андан кийин топурактын өзгөчөлүктөрү, топурактын составы кандай, анда чиринделери барбы, pH көрсөткүчү кандай, эси көрсөткүчү кандай. Сөзсүз түрдө биз бул жер тилкени тандагандан кийин топурактын анализин жасап, анын ичинде макро микроэлементтер канчалык деңгээлде жайгашканын сөзсүз түрдө анализ жасап, андан кийин ошол культурага жараша пландоо жүргүзөбүз. Анан жер тилкөсүн сугаруу. Сугарууда каналга жакынбы, арыктарга жакынбы, же болбосо сиз тандап алган культура тамчылатып сугаруу менен камсыз болуш керекпи сөзсүз түрдө, же болбосо сиз арык менен эле сугарсаңыз болобу. Балким ал жерде такыр суу жок, скважина казганга туура келет, же болбосо жанагындай каналдарды тартып келгенге туура келет. Андан кийин ошол сууну тандап алгандан кийин, булагын тандап алгандан кийин ал суунун анализин сөзсүз түрдө жасоо керек. Себеп дегенде кээ бир учурларда суунун pH жогору болуп кеткенде, ал деген топурактагы туздуураак болсо, анда бул жерде сугарган сайын топуракта туздар бирге берет дагы, анан ал өсүмдүккө сиңирилип, ошондон кийин өзүнүн жашоосу, өсүүсү начарлап баштайт. Ошол себептен суунун составындагы анализдөө зарыл. Андан кийин культура тандоо. Культура тандоодо дагы жогоруда айтып кеткендей, эгер көчөттөр болсо, анын подвой түрлөрү, карликпи, полукарликпи, тала же жана күнөс каны өсүмдүктөрүндө репродукциясы кандай, гибридпи же сортпу, ал сорт болсо анын өзгөчөлүктөрү, чаңдашуу процесстери. Көп учурларда бизде өзүн өзү менен чаңдашпаган, башка дагы сортту чаңдашууга талап кылган сортторду, түрлөрдү тандап алышат. Ошол себептен ал өзүн өзү менен чаңдашабы, же болбосо чаңдашуучу сортту талап кылабы, аны сөзсүз түрдө сурап туруп, андан кийин көчөттөрдү сатып алып отуруш керек. Эгер өзүн өзү чаңдашпаган сорттор болсо, анда сиз мөмө түшүм ала албайсыз. Андан кийин технологиялар. Сиз өзүңүздүн тандап алган культураңызда кайсы технологияларды колдоно аласыз? Мисалы үчүн контроль боюнча, климаттык шарттар, температуранын контролунда сиз кандайдыр бир технологияны колдоно аласыз. Отургузуу ыкмаларында балким сиз жерди
Мындайча айтканда, коротпостон алардын аралыктардын жакын кылып өстүрүү керек. Же болбосо трактордун ошол жакта агротехниканы жасаганда туура ыңгайлуу кылып отургузуу керек. Андан кийин операцияны жеңилдеткен технологиялар болушу мүмкүн. Дрондор, GPS датчиктер, андан кийин анализдер, топурактын суунун анализдери сөзсүз түрдө аба ырайындагы анализин жүргүзгөн, прогноздогон дагы атайын датчиктер бар. Анан сиз колдонгон тиркемелер, метеорологиялык станциялар, анан сугаруу системасы. Булардын баары сиздин жумушуңузду жеңилдеткен технологияларга кирет. Ошол менен биздин аткарылган иштерибиздин баардыгы бүттү. Агробизнести пландоо, анан аларды технологияларды колдонуу сиздин өзүңүздүн тандап алган культураңызга жараша, бирок каалаган культураңызды тандагандан кийин ушул бизнес планга жараша анализ жасап, андан кийин өзүңүздүн ишиңизди баштасаңыз болот. Чоң рахмат.